Logos компаниясы чет элде окуу жай рыногунда 14 жылдан ашык иштеп, Кыргызстандагы окуучуларга дүйнөлүк алдыңкы университеттерге тапшырууга жардамын берип келет. 4 жыл мурун келечектеги лидерлер мектеби деген жаңы долбоор ачып, 8, 9, 10 класста окуган балдарды гранттык негизде чет элдик жогорку окуу жайларга тапшырууга даярдап келүүдө. Аталган компаниянын директору Алтынбек Бегалиевдин айтымында, быйыл мектепти 50 окуучу аяктап, эң мыкты университеттерге өткөндөрү да бар. Первый год, когда мы начинали, учеников было. Биз жаңы баштаган биринчи жылы 12 гана окуучу болуп, саны аз эле. Алардын ичинен 7 окуучуну Табылды Эгембердиевдин фондунун жардамы менен толук акысыз окутуп даярдадык. Андан кийинки жылы 30 бүтүрүүчү болсо, быйыл 50ден ашык балага билим бердик. Азыр биз өтө жакшы жыйынтыктарды ала баштадык. Жакында эле биздин бүтүрүүчүбүз Нурсултан эң сонун ийгиликке жетти. АКШнын күчтүү делинген 2 университетине толук гранттык негизде өттү. Алар Дюк жана Карнеги Меллон университеттери. Карнеги Меллон деген окуу жайы жашоону, тамак ашты жана окууну жаба турган толук грант берди. Дюк окуу жайы дагы өтө ыңгайлуу шарты менен окууну толук жабууга даяр болду. Быйылкы көрсөткүчтөрүбүз абдан жогору болгондуктан балдар менен сыймыктанып жатабыз. Алар биздин окуучулардын жана улуттун жүзү деп айта алам. Анткени берген жыйынтыктары өзү айтып турат. Показали очень хорошие результаты. Окуучуларды тиешелүү даярдыктардан өткөрүп, англис тилине басым жасоо менен дүйнөлүк университеттерде акысыз окууга мүмкүнчүлүк берген бул мектепте билим алуу өтө татаал экендигин башкы директору баса белгилейт. Анткени 2 жыл бою күн сайын кошумча сабактарды алуу үчүн келип туруш керек болот. Мы строго следим за посещаемостью. Окуучулардын сабакка келишин катуу көзөмөлдөп, дайыма бааларды коюп турабыз. Алган билимин текшерип турчу экзамендерибиз бар. Мына ушул процесстерден кийин гана балдар чет өлкөгө окууга тапшырышат. Бардык эле окуучулар аягына чейин чыга бербейт, чынын айтыш керек. Мектептен четтетилген окуучулардын саны да аз эмес. Алар окубаса, сабактарга келбесе, же алган баасы начар болсо, кетирбеске айла жок болот. Анткени андай окуучунун ата-энесине жакшы жыйынтык болот деп кепилдик бере албай калабыз. Ошондуктан биз тандап алуу жана окутуу процедурасына өзгөчө көңүл буруп келебиз. Дальнейшего обучения у нас в проекте. Бул мектеп окуучуларды акысыз жана коммерциялык негизде окутуп келүүдө. Бекер окууга окуучуларды тандоо үчүн жыл сайын Логос мектеби атайын конкурс уюштурат. Андан өткөндөр компаниянын эсебинен билим алууга мүмкүнчүлүк алышат. Быйыл дүйнөнүн мыкты университеттерине тапшырып, өтүп кеткендердин арасында акысыз окуу аяктагандар да бар. Акча төлөп окуусу келген окуучуларда негизги өз мектебинде 3 деген баалары болбошу керек. Жана билимге болгон каалоосу жогорку деңгээлде болушу шарт. Быйылкы бүтүрүүчүлөрдөн Нурсултан Абдуллаев Америка Кошмо Штаттарынын Дюк жана Карнеги Меллон университеттерине өттү. Дюк университетинде $240,000 грант утуп алуу менен толук акысыз окууга мүмкүнчүлүк алды. Процесс поступления в Чет өлкөгө окууга тапшыруу үчүн көп экзаменден өтүп, жакшы баалар жана жетишкендиктерди көрсөтүш керек. Андан сырткары эссе жазып, айрым учурларда интервьюдан да өтүш керек болот. Мына ошол жолду өтүп, документтерди жөнөтүү процессинен кийин университет студентти кабыл алабы жокпу өзү чечет. Мен ал университет үчүн 2 экзаменден өттүм. Англис тилинин деңгээлин көрсөтө турган TOEFL жана стандарттык SAT тесттин. Кыргызстандагы GRTнын АКШдагы аналогу. TOEFL боюнча бардык 120 упайдан мен 107 упай алып, SAT-ден мүмкүн болгон 1600 упайдан 1520 алдым. Мен компьютердик илимдерге жана программалоого басым жасаган Дюк жана Карнеги Меллон университеттерине тапшырдым. Анткени бала чагымдан ноутбук менен иштеп, программалоого кызыгып, электрондук каражаттарга жакын болчумун. Бул багытта окуу үчүн математика, физика жана сөзсүз түрдө англис тилине чоң басым жасаш керек. ну и на английский язык, соответственно. Чет элдик университетке кайсы экзамендер керек болсо, балдар ошол боюнча гана даярдалат. Англис тилин жетиштүү деңгээлде билерин далилдей турган TOEFL жана IELTS экзамени жана тил менен математика деңгээлин аныктай турган SAT экзаменин тапшыруу керек. Быйылкы бүтүрүүчүлөрдөн Данайым Талантбекова да мыкты жыйынтыктарды берип, АКШнын Норзвестерн университетинен $242,000 грант утуу менен акысыз окууга мүмкүнчүлүк алды. Университет называется Норзвестерн. Университет Норс-Вестерн University аталып, анын кампусу Катар мамлекетинде жайгашкан. Рейтинг боюнча АКШда 9-орунда турса, дүйнөдө 23-орунда. 1-классымдан баштап мен номер 12 окуу тарбия комплекс мектебинде окугам. Логоско конкурстун негизинде келдим. Келечектеги лидерлер мектеби былтыр кышында конкурс уюштурган. Анда мен 10-класста элем. Анын жыйынтыгында 100% акысыз окууга мүмкүнчүлүк алдым. Биздин директорубуз мага толук ишенгендиктен болду деп ойлойм. Менин билимим өтө жогорку деңгээлде болчу дебейм. Бирок ошол жылды бир гана окууга арнадым. Математика, англис тили жана башка билимимди өөрчүтүү үчүн болгон аракетимди жумшадым. Абсолютный упор на свою учебу.
Чет элдик университетке тапшырууда бир гана бааларга жана экзаменге басым жасабастан, класстан сырткаркы активдүүлүккө да көңүл коюш керек. Мыкты университетке өткөн окуучулардын бардыгы атайы коюлган кураторлордун жардамы менен же өз ара биргелешип иштөө жол аркылуу жеке долбоорлорун жасап келишет. Ошондой эле окууга тапшыруу үчүн сөзсүз түрдө атайы эсселер жазылат. Үлгүлүү эссе жазуу үчүн окуучуда англис тилиндеги сөз байлыгы терең болушу керек. 11 класстан кийин кабыл албаган дүйнөлүк алдыңкы окуу жайларга өткөндөр бул жолу арбын. Маселен, Темирлан Садыков Япониянын эң мыкты 10 университетине кирген Кейо жогорку окуу жайына кабыл алынды. 12 жылдык окуудан кийин гана алган бул университет Темирландын билим деңгээли жетиштүү экендигине ынанган соң макулдугун берди. Мыкты университет бул меники Кейо университети. Бул Жапондагы университет, Токиодо жайгашкан. Мындай рейтингде бул 82-нчи орунда бүт дүйнө боюнча. Анан мен направление боюнча бул 100гө кирет да, 100 эң мыкты университеттерге кирет. Процесс боюнча эмнеден баштасам болот? Мен англис тилде өзүм 10-чы класста окуп баштадым. Анан 10-чу класста абдан начар болчу англис тилим. Бир курстарга бардым, American курс деген. Ошол жерде окуп баштап январь бою же февраль убактарында мен SAT жөнүндө билдим да. SAT бул атайын Америкага өткөн тест экен, экзамен. Анан ошого даярданып баштадым. Даярданып канча бир 5 ай даярдандым. Январдан майга чейин. Майда тапшырып, результатымды алып, результат менен жакшы болбой калды да. Ошондуктан дагы 3 ай даярданып, августта тапшырдым дагы жолу. 1450 алып, эми мындай жакшы результат болду. Жыл сайын Логос мектебинин бүтүрүүчүлөрү 5-6 өлкөнүн күчтүү 15-16 университетине тапшырып келишет. Алардын дээрлик бардыгы өз орундарын таап, каалаган факультеттерине өткөндөр. Эң башкысы талыкпай эмгек кылып, жигердүү аракеттерди гана жасаса, окуучу өз максатына жетерин белгилешти.